tarixi bor bozor. Shuni O'shtin 3000 yildigiga men bekerga pul berganman shu yerda. Yo'q, seni ursinmi Xudo, sen menga yaxshi bergan bo'lsa. Xudo ursin, men berganman. Xudo ursinmi? Berganman men sana. Berib kelgan dokumentlarim bor, kerak bo'lsa. Bo'lganda, chestный, законный bo'lganda-chi bunday dengilga jetmaydi. Ayvay cho'nken supermarket. Çiğintik ayışta 50 degen gana çeçim bolup ötedi. Ben saklanın hiç kanday fayda yok. Faydası emi usul ötkenге gana faydalı da. Özgürlüğüm şoklarını saydı. Bu rüyetten geçtiğini gördük de materyal. Ben bugün iş geçeyim değil mi? İş geçeyim. Unikal arxitekturалық формалар, ошолар окшоп, буларда каралыш керек да, каралбаса, каралбаган объектини көрүү атасынан өзүбүздүн Бишкек борборунда деле Манас сотосун көрүү атасынан кароосуз калганда канчалык жөнөткөн ата ошо. Буну кийинки пайдалануу үчүн ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына өткөргөнбүз. Мына Сапар Исаков ошондо Орта Азия мамлекеттерине мактанган подиумдун азыркы абалы мына ушундай. Mana bularni ham aqid jilishdi. O'tganda qaraganda порядка olib qoldi sonunda. Hozir mana bu yerda qashanaqa qilib kengaytirdik. Hurmatli görüşler, biz senin için bu Oş Bazarının Karasu jana Bazar көчөлөрүнүн kesişten orun algan mına uşul köpürö tuuralı söz kılıp atабыз. Себеп дегенде biz буга чейин мына ушул жерге келгенде аябай мындай бир бардак, аябай башаламандык орун алган көрүнүш болгон. Азыр мисалы ушул Шибеге программасы ушу мен келип тартып кеткенден кийин азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, базар кыйла иретке келип калганда, кыйра иретке келип бардык мына эл өтүүчү жана өрт көрсөгү болгон учурларда ошол автоунаалар атайын ушу өрт өчүрүүчү автоунаалар кирүүчү жерлер дагы бир кыйла бошоп калгандыгын баса белгилеп айткым келет. Анан ушул жерден дагы бир өзгөчө белгилеп айткым келет. Буга чейин дагы бул мындан дагы бетер тазаланыш керек болчу. Негизи бирок айрым бир себептерден улам ошол прокурордун дагы, ошол муниципалдык жергиликтүү бийликтин дагы талаптарын аткарбаган айрым бир кызматкерлердин себебинен улам бул дагы бир 20-30% тазаланат экен. Biz бұл көпүрөнүн айланасындагы ызы чууну буга чейин да эки тараптуу атайын репортаж уюштуруп, Шибеге программасы аркылуу эфирге бергенбиз. Анда прокуратура, архитектура, тиешелүү жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү абдан катуу киришебиз. Көпүрө канчалык түрдө жеке менчик укугуна ээ болбосун, мамлекетке өткөрүлүшү керек. Ал эми баш айланткан көпүрө үстүнө курулган күркөлөр толугу менен бузулуп, тазаланат деген сөздөрүн беришкен эле. Бирок иш аткарылбаптыр, көңүл бурулбаптыр деген сөздөн алыспыз. Анткени буга чейин башаламандык үстүм коюлган дүкөнчүлөр алынып, бир топ көпүрө ортосу тазаланып калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул ушул көпүрөнүн лестницасы баягы адам атайын өтүүчү жайына келгенде мына ушул жерге келип токтоп калыптыр. Бирок бул алынабы, алынбайбы? А бул жерде ким иштейт азыр бул жерде? Мен ашыбай. А сизби? Азыр эже мына келатат да, мына бусуп келатыптыр, а. Бул лестница экен, бул эми тана албайбыз да мунучу. Азыр лестницадан бул жакты бошотуп бересиздерби? Мынаны алсам, мынаны алып эмне кылып коюп берем? Атак менин камоогуңуз барат. Жок, сиздин камоогуңуз турат. Сиздин камоогуңуз турат. Анда эч кандай эме жок. Ультиматум да жок, причина да жок, сизге күнөө да жок. Камоогумдун чоңдугун көрдүң, а? Мен эмне кирсем өзүмдү сыкпайм мен бугачы. Ооба, камоогуңузду көрдүк, бирок муну ачып берип коесуз да. Муну ачып берем нерде. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерди көрсөтүп аткан себеби мына ушул жер эле калыптыр да, мына ушул эле аянтча калыптыр, калганы буга чейин алыныптыр. Бул эми биз ушул Шибеге программасын атайын тарткандан кийин жыйынтыкка иштейли деген гана чечим болуп атат. Биздин программадан кийин эмне өзгөрүүлөр болду?
кандай ушул жергиликтүү бийлик чечимдерди кабыл алып, кандай иштерди аткарды дегенге мындан ары дайым программанын аркасынан ушундай жыйынтык чыгарганга биз милдеттенме алдык. Кандай эже? Жакшыбы? Базар эми ЛТРдин жардам аркасына тазаланып келатыр, Кудайга шүгүр. Азыр бул жерди алып келатыр, азыр эле стройка жүрүп атыр. Сиз да аласыз да? Эмнеге албайм? Мени талашкан жерим мен Кызыл китепте турган жерим жок. Кызыл книгада чоң канализация басып турган жерим жок мен. Мурда 20 жыл мурда базарда турам. Эмнеге мага жабышып атат бул? Азыркы бийликтегилер бар го, бийликтегилерге эл нааразы. Нааразы, так. Себеби мыйзамсызды бүт комиссия чыгарып берип туруп, сотко коюп берсе, соттагы жокко чыгарып берсе, кайра муну колдоп атат. Уят да бул нерсе. Жалган эмес. 100%. Ошондо Хикмат Абдуллаевди прокуратурада сени рейтингди ачып бер. Буну бара берсеңиз. Буну колдой берсең, сени рейтингди түшөт. Жыйынтыктай эле ушу менен ачык айтыңыз. Бул азыр. Кайсы тарафта, чын тарап? Ушул жакта болду, потому что бул акчасы көп экен да. Эгер мен 5 акча бербеген болсом, мен сотко бере берип акмагымды чыгара берет. Булчу. Ошон үчүн эгер ушундай эле честно көрсөтө турган болсоң, она жерде канализацияларды тосуп турган, кызыл линияны тосуп турган эки этажный линиясы бар. Ушуну алдыргыла керек болсо. Каерде ошол? Мына басыңыздан көрсөтөм. Жүрүңүз. Жалган. Бул кайым айтышуулар дээрлик 10-15 жылдан бери болуп келет. Өзгөчө Ош базарынын панорамасы деп аткан Хикмат Абдуллаевга таандык көпүрөнүн айланасында соттошуулар, араздашуулар али керектүгөнчүдөй эмес. Бул жолку программада көпүрө иретке салынып, ары бери өтчү тосмолор кеңейтилип, кооптуу учурларда атайын техникалардын кирип чыгуусуна дагы кыйла шарт жаралып калыптыр деген максатта тартымга барган кезде баягы эле тараптар ортосундагы келишпестик, кыйкырык өкүлүктөр орун алды. Урматтуу көрүүчүлөр, бул тополоң өзү негизи жыйынтыгы жок тополоң, бирок ошентсе дагы мындай ачыгын берип коелу дедик. Мушташпаңыздар. Саламат эже, мушташпаңыздар. Айрым карап. Эртең мен сени каматып. Бирок улан эке, кыйла тазаланып калыптыр. Бул жакшы нерсе да эмне? Акча алып атат да. Акча алып атат. Мыйзамсыз деди, бир ай акча алды. Жок, буга чейин анда булдан эки эселе акча алып жүргөн. Эки эселе 30 миллион акча, мына сурасын. 30 миллион, 40 миллион акча алып жүргөн. Уятта мындай болуп кетти. Хикмат Абдуллаевдин сөзүнө караганда, өзүнө тиешелүү күркөлөр алынып, ал эми кээ бир дүкөндөрдү алууда жергиликтүү бийликтин күчү таптакыр жетпей жатат экен. Мисалы үчүн көпүрөнүн бир жак тарабы мынтип дагы эле кеңейтилип, темир устундар кескиленип бараткан жерден жумушка тоскоолдук кылып жаткан бул соодагер менен болгон жаңжал. Абдуллаев ал соода кылып жаткан Саламат Зулпиеванын жери меники десе, ал эми Зулпиева болсо кызыл китебим бар. Эгер мамлекет алам десе өткөрүп берем. Бирок Хикмат Абдуллаев эмес деп айтор бири-бирин таламай. Абалды кыскачараак комментарий берүүнү туура көрдүк. Ушу кызыл линия бар. Эмнеге бул кетпейт? Кичине мен жерим бар басыла берет. Кызыл линия бул. Бар да кызыл линия. Мына зданиялар бар да кызыл линия. Ушу именно ушу линиялар кызыл линия турат. Мына зданиялар бар да кызыл линия турат. Хикмат аке, моолар азыр кызыл линияда дейт. Тура турабыз. Булар натуры. Бул кызыл линияда меники 1 метр дагы чыккан эмес. Мени кызыл китап өшөргө чейин. Булар калп сүйлөп атат. Hiç kanaka kanalizasyonu kollektör bir yerden ötken emez. O yerden ötken. Müşet etpeyt. Bularda госприемка kılıp bari kanalizasyonu kollektörlerde kayerdeligini taktap durup ve службалар kol koy bergen. Birinci kelgende snosqa kelgende şu Sancar meni atası men urgan. Uşu күнгө чейин уголовный жаламды козготпостон акча берип турушат. Мен бир кыргыздын кызыны, кыргыздын аялын ушунтип издеваться кылып, ушундай издеваться кыла берсе боло береби? Барып эркектер кыргыздарда эми. Казакстанда эгер ушундай болгондо мойнун үзүп алган болот эле. А мен кыргыздын аялымын. Мени мынчалык кордойт бул. Мен неме кызыл линияны басып турак экенмин. Кызыл линияда турган көрөсүңөр канчаны? Kızıl liniyada emez. Bular japçalgan сүйлөп атат. Ana urdu degeniga köprünün üstünde sot atkarucular düşüp durup mizamsız buzganı nima alganını alıp atkan jerde alıp atkanda. Anam bu çıkıp ketip turup meni urdu. Boynumdagi 150 ming so'mlik sepchkamı urup köprünün üstünde men uşundan ketip skoriy alып ketdi deb uni qizi ekspertiza zamначальник ekan. Заключение çıkarıp alıp turup ananı turup meni şantaj kılıp 150 ming so'm akça beresin. Meni urgansın, андай kılam. Hattoki seni közümü kısıp bunu kelgen o günü. İznasilik kıldı deb o'shoda pakasani berip atat menga. U kampirni kim iznasilik qiladi?
Şunçalik Toşта ес айтамын. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, буга чейинки тарткан материал абдан курчуп кетти көрүнөт. Себеп дегенде биз эми ушунча болуп калды, эми жыйынтыгына чыгайлы деген чечимди кабыл алып атабыз. Себеп дегенде мына ушул базардын маселеси, айланасындагы маселе дээрлик 20-25 жылдардын ичинде козутулуп, бирок чекит коюлбай келген. Буга албетте жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары күнөөлүү. Себеп дегенде эки тараптын эки кандай арызына, даттануусуна эки башка мамиле жасагандыгын жыйынтыгы мына ушул. Чындык кайсы тарапта, акыйкатты ким тарапта экендигин ушул күнгө чейин бүдөмүк бойдон келет. Мына жер, мына көрүп турасыңар, мына бул Акбара дарыясы. Мына дарыяны тарткыла мына. Мына Акбара дарыясы. О Акбара дарыясы бул суу коргоо зонасыныкы болуп эсептелинет. Бул мамлекеттин бандай жери, бул эч кандай жеке менчикке берилбеген мына Акбара дарыясы мына. Эми ушудан мына жерде мына Ош шаарынын мына бер жакты келип калды. Канализациясы өткөн жер мына. Мына жерде Ош шаарынын канализациясы өткөн мына. Түйүндө мына ошо мына. Талган эмес мына. Мына жерде мына бир люгу бар. Мынаны тарт мына. Мына көрдүңбү? Ошону 2 метр мына. Бир люк. Бул люк. Бул люк. Аны жерде туалеттен чыккан. Анан жок, бул действительно шаардын чоң канализациясы жалган. 3 та мына өткөн. Туалеттен чыккан. Карап тургула мына. Мына о жактан дагы бирөө. Ошо люк. Ошо канализациянын люк. Сачтыса көрсөтөт. Мына. Көрөсүң. Көргөн жалганы алды көткөндөн чыгат. Ачкында көрсөтөт. Мына туалеттен чыккан канализация. Көргөлө мына. Центральный деп атат. Центральный канализация. Центральныйга минип турат мына. Центральный минип турат, кызыл кинегиде турат. Мына могу туалеттин люгу. Ана улан берге. Тарт Мына эми ошо бул Не болду? Кайсы канализация? Каяка кетип атат? Мына астында. Мына. Жогоруда сиздер көргөн жагдайлар көпүрөнү тазалоодо тоскоолдук жараткан учурлар. Бирок эки тарап тең бири-бирин сотко беришкен. Сот органдары кандай чечим кабыл алышат өздөрү билишет албетте. Бирок кезинде Тагырагы Муралиев губернатор болуп турган маалда азыркы көпүрө ээси Хикмат Абдуллаевдин маалыматында Ош базарынын панорамасы жеке менчикке өткөрүлүп берилгендиги факт. Бирок мыйзамдардын өзгөрүшү менен суу коргоо аймагынын жеке менчикке өткөрүлүп кетишин акыркы мезгилдердеги мыйзамдар бир топ өзгөртүүлөргө дуушар кылганы дагы акыйкат. 2000 жылдан бери карай өзгөртүүлөрдүн талаптарына шайкеш келбеген суу коргоо аймагынан орун алган көпүрөнүн айланасындагы Хикмат Абдуллаевга таандык жерлер ушул күндө талаш тартыш жаратып келет. Бир кездери бул көпүрө мына бул сиздер көрүп тургандай абалда болгон. Жалпы 48 миллион чыгымдадым. Ал мезгилде андай акчага көпүрөнү салуу мамлекеттин колунан келчү эмеселе. Ошону эске алып, өз эсебимден салып, эл үчүн иштетип келе жатам деген принциптеги Абдуллаев, эгер мамлекет алам десе, мыйзам чегинде өткөрүп берүүгө да даярмын дейт. Калган аймактагы менчиктери тууралуу азырынча биз ак же көк дей албайбыз. Анткени ушул тапта бул чуулгандуу талаш тартыштын атарабында укук коргоо органдары териштирүү тактоо иштерин кайра жүргүзүп жатышкан чактары. Biz kaysı mer kelsa, kaysı prokuror kelsa, kaysı arxitektura umumiyeti начальниклар жаңыланды, сразу менден баштайды да. Bular shunday korrupsion sxema bor. Водохранный зона ular uchun bir karmushka, акча тапа турган жер. Водохранный zonada birle men emasmын da. 2,5 mingta точка bor. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана Швега программасынын көрүүчүлөрү, биз азыр жогоруда ушул Ош базарынын Базарная жана Кара суу көчөлөрүнүн кесишиндеги буга чейин тарткан Хикматтын көпүрөсү деп аталган көрсөтүүбүздөн кийин кандай жыйынтык болду деген абалды сиздерге бир аз болсо дагы айтып бергенден кийин түп-түз эле ушул Ош шаарында кезинде Сапар Исаков премьер-министр болуп турган кезде Орто Азияда ушундай бир уникалдуу подиум салынды. Мындай уникалдуу подиум Орто Азияда жок деп өтө келтире мактаган подиумдун абалын сиздерге азыр көрсөтүп берейин деп турам. Себеп дегенде мына бисмилла дегенде эле мына ушул жерден баштоону туура деп ойлоп калдым. Жүрүңүздөр. Бир ушул подиумдун ошол мезгилдеги мактаган Акбаранын үстүнө курулган подиумдун азыркы учуру кандай деген маалыматтарды сиздерге ачык айкын көрсөтүп берем. Бул Оштогу уникалдуу курулуш деп саналган 2018 жылы курулган подиум же жайкы эс алуу сахнасы
Ошол маалда Ош шаарынын кала башчысы болуп турган Айтмамат Кадырбаевдин мактанчу дечи иштеринин сап башында турат. Кезинде премьер-министр кызматын аркалап турган Сапар Исаков бул уникалдуу Орто Азияда жок өзгөчө курулуштун ачылуу аземине катышып, 27 жылда мындай болгон эмес деп жалпы журтка ак бура үстүнө курулган курулушту даңазалагандыгын абдан жакшы билесиздер. Анда ошондогу мэр Айтмамат Кадырбаев курган бул курулуш Орто Азияда жок жайкы сахна деп мактоого алынган. Бирок арадан аз эле убакыт өтпөй сапаты начар болгондуктан бир канча жолу кайра оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, чак түш, бирок элдер мындан башка жайларда эс алып жүрүшөт. Жакшынакай болуп мисалы футбол ойночу талаарда балдар футбол ойноп жүрүшөт. Башка ушул жердеги дагы ушул Акбуранын жээгине жайланышкан парктарда адамдар эс алып жүрүшөт. Бирок негизи мындай карап келгенде ушул подиум деп аталган ушул Орто Азияда уникалдуу деп салынган жайда эч ким жок. Монтип жада калса мына бисмилла дегенде тепкичтеринен баштап, мына тепкичтерин көрүп атасыздар. Тепкичтеринен баштап талкаланып, жалпы бул подиумдун узундугу 60 метр, туурасы 40 метр деп эсептелинген. Азыркы күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Подиум өтө мындай каралбай кеткен. Таптакыр каралбай кеткен. Бул жерге эч ким да чыгып эс алгысы келбейт. Эс алганга эч кандай шарт дагы жок. Кечкисинде эле ошондой. Бул подиумду кезинде Айтмамат Кадырбаев деген ушул Ош шаарында кала башчысы болуп турган мезгилде салынган. Аны Суу Транспромт Жилстрой деген фирма салган деп айтылат. Жалпы баасы 21 миллион сомго бүткөн деген маалыматтар бар. Бул чын маалыматтар. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ушул жалаң жазууларга толуп кеткен. Бул жерди эмне максатта пайдаланууну азыркы деле ушул шаар бийлиги эске алган эмес. Муну менен эмнени айткым келет? Негедир ушул бизде Ошто, ушул Оштун мэрлери мурдагы мэрлердин ишин уланткысы келбегендей бир таасир калтырат да. Мурдагы мэрлер баштап кеткен ишти кайра өнүктүрүүнүн ордуна аны кайра сын көз менен карап, мындай кайра аны жасоо кайсы бир деңгээлде ал жаңы келген мэрлер үчүн бир уят болобу, же бир намысына шек келеби, же бир кадыры түшүп кетеби деген деңгээлде мамиле жасап жатканынан кабар берет. Мына Сапар Исаков ошондо Орто Азия мамлекеттерине мактанган подиумдун азыркы абалы мына ушундай. Эми бул жерлерге камера коюп коюптур, бирок камералар канчалык деңгээлде иштейт же иштебейт аны дагы так аныгын билбейбиз. Жарыктары кечинде дээрлик күйбөйт деле бул жерге. Мен мындай эле айтып коеюн, мисалы бул жер кечинде деле иштебейт, күндүз деле иштебейт. Жарыктары дагы мондай койгон фарлары дагы ушу жарыктары. Эми албетте кароосуздуктун айынан талкаланып жок болгондугун өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жактарга Мегаком деп бир рекламный щиттерди илип коюптур. Каралбай киши баспагандыктан ушул подиумдун үстүнө төшөлгөн материалдар дагы чирип кетүү коркунучунда турат. Эң багы ушул курулуш адистеринин бизге берген маалыматында эң бир сапатсыз эле курулгандыгын көрүп турасыздар. Мына жөнөкөй эле түнүкелерди деле мындай эле кагып койгондо бул жерде бир өзүнүн отура турган кароолчунун кабинети окшойт. Эки жагында эки кабинети бар экен, бирок бул жерге бир адам киши баспагандыктан мондай бир ар кандай жазуулар менен чиймеленип кооздолуп кеткен. Айлана тегерегин көрүп атасыздар. Мисалы айлана тегерегинде эч кандай адам эс ала тургандагы бир адам ушул подиумдун айланасы ошол мэр Айтмамат Кадырбаев салган кезде аябай ушундай шарт түзүлөт. Бул жерге атактуу ырчылар келет, маданий атайын чоң шоулар болот, концерттер болот, шаардар үчүн укмуш шарт жаралды. Мындай подиум дагы бир жолу кайталап коеюн, Орто Азияда таптакыр жок деп ушундай бир чоң урам менен салышканда, ушуну азыркы мэр деле дагы бир жолу кайталап коеюн, эске алып, ушул подиумду өнүктүрүп, өздөрүнүн инициативасы менен, демилгеси менен бир жакшы шарттар үчүн жаратып койсо эмнеге болбосун? Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр мына ушул материалды көрүп баа бериңиздер. Азыр эми мына ушул 2022 жылды
тротуарлар жылы деп жарыялап, ар жерлерге тротуарларды салып, бул азыркы мэр өзүнүн гана баягы сценарий менен кете бербей, мисалы мурдагы мэрлер ушул Айтмамат Кадырбаев, андан кийинки ушу Сарыбашевдардын жасаган иштеринин улантуучусу катары деле шаарды өнүктүрсө, бир туура эле кадам болмок деген ойду айткым келет да. Азыр биз ушул туурасында, ушул подиум туурасында дагы ушунун алдыңкы тараптарында бир көрсөтөлү, баштан аяк. Себеп дегенде Акбурада эң көп баягы туристтердин агымы да бул жакка аябай көп келет. Эми азыр ошол Талайбек Сарыбашевдин убагында ушул Акбуранын жээгин өнүктүрүү боюнча атайын бир чоң долбоорлор ишке ашып, жакшы эле кетип барат деле. Азыркы күндө мындай биз карап келгенде ошол иштин жүрүшү суз болуп кеткен. Жүрүшү дээрлик токтоп калган десек деле болот. Анткени себеби азыр Акбуран дээрлик баштан аяк баланча чакырымдар ушундай кооздолот, шарттар үчүн шарт түзүлөт деген дагы бир өзүнчө бир жигердүү кадамдар, жигердүү аракеттер башталган да. Кандай заки, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тынчсызбы мырза? Бул жерде сиз билесизби кандай максатта курулган объект экенин билесизби? Конкурс жарыялайбыз, анан ошого конкурс өткөрөбүз деп укамын да. Бул эмне өзү бул, мисалы сиздин оюңузча, бул курулушту сиз эмне деп билесиз? Ошо эми аны түшүнбөйт экенмин. Буну подиум деп курганда бир мезгилде Айтмамат Кадырбаев тарабынан курулган бул подиум, адамдар эс ала тургандай бир кечкурунку тамаша, бир оюн зоог өткөрө турган эме болгон да. Конкурс ушундай деген. Азыр эми эч ким киши баспаган жерге айланган. Бул сиздин көз карашыңызда кандай таасир калтырып атат да, мисалы сизге? Бул эметилгенде бир жолу болду бу жерде. Бир өзгөрүү, бир мероприятие өткөн, андан кийин 2 жылдан бери жана каралбай эле калды да. Мен көргөм. 2018-жылы курулуп пайдаланууга берилген экен да ошолчу. Ошондо берилип бир конкурс өткөн да. Сулуулар конкурсу, бир конкурс уккам. Анан кийин каралбай эле калды, ошо менен жатат. Ошо сулуулар конкурсунан кийин эле өтпөй калды. Ошо сулуулар конкурсун эмес бир башка бир маданий иш-чара деле өткөзсө, ошо уланып кетмек экен да. Ошо сулуулар конкурсун бекер өткөзгөн экен, а? Билбейм, аны чоңдор өттүк. Мынакей шаардыктардын баягы ушуну тартып жүрүп, арасында маектерин да кошуп атабыз. Жүрүңүздөр, аз дагы бир подиумдун же болбосо ушул суу үстүнө курулган эс алуучу курулма көпүрөнүн ар тарабын тааныштырып аткандан кийин бүт сиздерге ачык маалыматты айтып берейин. Бул жерлер азыр чын-чынына келгенде баягы көчөдөгү үйсүз калган мындай бомждар дейбиз го, ушул бомждардын дагы жатуучу баягы жерин айланып кеткенде, булар ушул күндө келип ушул жерде түнөк табуу максатына пайдаланган учурларын да көрүп, бир чети ушул подиумга бооруң ачый, чын-чынына келгендечи. 2018-жылы 29-мартта пайдаланууга берилген Ош шаарындагы жайкы сахнанын же подиумдун курулушундагы сынакка жалгыз катышкан Суу Транспром Жилстрой ЖЧКсы жеңүүчү деп табылып, курулушту аткарган. Ага жергиликтүү бюджеттен алгач 16,4 миллион сом бөлүнгөн. Көп өтпөй улам курулушу жабырка берген подиум боюнча Ош шаардык кеңешинин ошол убактагы депутаттары Акбура дарыясынын үстүнө курулган подиумду кабыл алган жетекчилерди жоопко тартууну бир нече жолу сунушташкан. Бирок азыркыга чейин эч ким бул курулушка жоопкерчиликтүү мамиле кыла элек. Кетирилген кемчиликтер боюнча дагы укук коргоо органдары алигери үн ката элек. Кандайсыз, жакшысызбы байке? Бул жерде эмне кылып атасыз? Эмне кылып атасыз бул жерде? Дарега чүйүп отурам. Эс алып атасыз бул жерде? Бул эмне, бул билесизби бул имарат кандай имарат экенин? Ну это комплекс. Подиум, подиум. Да, подиум комплекс. Сиз бул жерде убактылуу эс алуучу жайга жатасызбы? Убактылуу бул жерде эс аласыз? Сууга келип, киринип. Төшөк тап келип койгонмун, ачамча келип коюп коём. Түнөп деле кала бересиз анча? Жок. Түнөбөйсүзбү бул жерде? Жок. Азыр эмне арак ичип атасызбы? Арак жок да, суу. Суу эле ичип атасызбы? Нандарды алып келип алыпсыз бул жерге кадимгидей. Ачамча курсак ачып калган жеп коет экенсиз азыраак. Бул жерге бүт жайгаштырып алыпсызбы бул нандарды коюп дегенде? Бул меники эмес. Бул сиздики эмес? Жок. Эс алгандар көп жерде, аябай. Подиум жакшы кылган, базар жок. Иштеп атабы, иштебей атабы? Ачамчы балдар келип о жерге отуруп кетет. Чемичке чагып. А башка мындай
келген. Эмекчи эмекчи Ооба. чалып кетсе. Ошол эле. Ошол эле. Башка мен көрбөдүм бу жерде. Жакында эле азыркы шаар мэри Алмаз Мамбетовдун дагы бир демилгеси ишке ашкан аттыр. Эми аны канчалык деңгээлде ишке ашат, аны да убакыт көрсөтөт. Ушул подиумду кайра баштан реконструкциялоо боюнча. Подиум мисалы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 21 миллион сомго салынды деп сиздер мисалы мына азыр ачык дана көрсөтүп атабыз биз дагы ушул Шибеге программасы аркылуучу. Сиздер ушул 21 миллион сомго салынган подиум тууралуу макулсуздарбы негизи? Мисалы мен жеке өзүмүн укугум, айтчу сөзүм, менин оюм мисалы бул азыр курулуп турган подиумга таптакыр мисалы 21 миллион сомдук ишке бүткөн деген сөзгө мен эч качан кошула албайм да. Сиздер кошуласыздарбы? Мисалы үчүн азыр мына турат подиумуна өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул багытта жергиликтүү бийликтин айрым төбөлдөрүнө суроо узатып көрдүк. Маселен, ош шаардык архитектурасы бул уникалдуу деп саналган курулуш тууралуу буларды айтып берди. Эми любой нерсе баягы каралбай калса эле, пайдаланылбай калса эле баардык нерсе уже өзүнүн сапатын жоготуп баштайт да. Ошол сыяктуу эле да. Азыр бүгүнкү күндө ошол билишимче ошо мэрия ошол 1-2 жылдан бери иштетилбей туруп калды. Пайдасыз болуп. Азыр мэрия азыр быйылкы жылы мына Кудай буйрса өзү ошол нерседен кичине бюджетке пайда түшүрөлү деп ошол убактылуу ошол баягы мен иштетем, ошол жерде мен көркөндүрөм, мен пайдаланам, мен ошол жерде пайдаланып тапкан пайдаман бюджетке акча түшүрүп берем дегендерге ошо берип атат. Көп жылдан бери курулуш тармагында үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Замир Бозовдун пикиринде подиум негизи беймани максатта салынып калгандыгын ачык айтат. Анткени андан көрө көпүрө салынганы пайдалуу болмок. Ансыз да ак бура үстүнөн өткөн көпүрөлөр жетишсиз. Ошондуктан ал муктаждык эл үчүн зарыл болчу. Же бала бакча курса дагы жакшы болмок. Бирок каражат грант түрүндө болгондуктан мурдаттан пландуу иштелип калган эле дейт. Бул архитектуралык уникалдуу объектилерди баягы кимдин балансында болсо ошолор баягы тейлөө катары караш керек да. Ошонун кандай десем мындай сапат жагында карап туруш керек да. Бир жагы көчүп атат, бир жагы краскасы өчүп атат дегенде ошол нерселерин карап туруш керек. Бул деле баягы биздин шаардын айланасындагы эстеликтер, уникалдуу архитектуралык формалар ошолорго окшоп булар да каралыш керек да. Каралбаса, каралбаган объектини көрүп атасыз. Мына өзүбүздүн Бишкек борборунда деле Манас ордосун көрүп атасыз. Кароосуз калганда канчалык неме болуп калган. Атак ошолор курулуп атканда өтө уникалдуу деп архитектуралык аябай сонун сапаттуу деп курулган объектилер болуп эсептелчү. Эми чындап кароосуз калганда ошондой болуп калат экен да. Буну эми эмне деп айтам? Менин оюмда буну пайдаланыш керек да. Пайдаланса ошонун актуальныйсы көтөрүлөт дегенде, ошону пайдаланганда ошол жерлерди тазалап, сырдап дегенде. Подиумдун каралбай энсиреп ак буранын үстүнө турганы шаардыктар деле эмес, чет элден келген туристтердин да көңүлүн бурбай койбойт. Бул уникалдуу курулушту курган Суу Транспромт Жилстрой компаниясы болсо 3 жылдык мөөнөттө келишимин дагы аткарып тим болгон. Чет мамлекеттен алынып келинип салынган көпүрөнү жергиликтүү бийлик өздөрү максаттуу пайдалана алышпаса бизде эмне күнөө дешет. Ошол кезде көпчүлүк тендерлерди утуп жүргөн Ош мэриясынын эрке тендерчилери биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Ал эми Ош шаардык жолдор башкармалыгы болсо ушул подиумду кабыл алгандардан сурасак күнөөнү Ош мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгына жүктөштү. Сапаттуубу же сапатсызбы кабыл алынгандан кийин андан аркы аракетти өздөрү көрүшү керек эле. Каралбай калганына, бузула баштаганына биз эч кандай жоопкерчиликтүү эмеспиз дешти. Эми айрым жерлери бузулганы менен эми баягы биздин Оштун элинин менталитетине да карайт экен. Эми ичине кирип көрсөңүздөр керек. Баягы видеонаблюденияларды, электрокабелдерди, атайын баягы жарыктандыруучу жарыктарды бүт бардыгын талкалап, бузуп, эми ошонун баары келип туруп, ошо көзөмөлдүн жоктугунан болуп кетти. Өзү негизи муниципалдык менчик башкармалыгы ушул объектти өз убагында, мисалы Ош шаардык маданият башкармалыгына же башка бир бөлүмгө берип, или болбосо жеке ишкерлерибизге арендага берип, ошол жерди өз убагында иштетип калганда бюджетке Оштун көркүнө дагы кыйла салым кошуп, бир жакшы жагдайды жаратмакта. Эми бүгүнкү күндө да действительно мындай абалы, кейиштүү абалга келип калды.
Ошентип кандай болгон күндө дагы подиум туурасында жаратылуу жооп болгон жок. Демек, ээнсиреген жайкы сахнабыз азырынча дагы ээнсиреп тура бермекчи. Анткени аны Айтмамат Кадырбаев өзү келип оңдобосо, башканын башы деле оорубайт өңдөнөт. Бирок акыркы мезгилдерде бизге жеткен маалымат боюнча Ош шаарынын азыркы мэри ушул багытта тиешелүү мекемелерге тапшырма берген имиш. Подиумду оңдоп түздөп, аны шаардыктар үчүн кайра иштетүү аракети боюнча. Ээнсиребе жайкы сахна, ээнсиребе. Тротуарлар жасалып бүтсүн, анан сага дагы кезек келер. Бирок баары бир шибегени капкага албайбыз.